Урматтуу, ийгилик, бакыт издеген менин замандашым. Кайрадан сиз менен амандашып турганыма бактылуумун. Бир аз гана убактыңызды аламын. Башка пайдасыз видеолор сыяктуу мага керек эмес деп өткөрүп жибербеңиз. Анткени бүгүнкү тема сизге өтө пайдалуу. Бул адаттар сизди бактысыз кылууда. Миллиондогон адамдарды бактылуу кылган макала. Биз акылдуу пикирлерди көбүнчө жазуучулар, аалымдар, чоң саясатчылар же болбосо чыгармачыл артисттер, мугалимдер айтышат деп көнүп калганбыз. Бирок ар бир адамдын өзүнүн азыркы абалы кандай болбосун өз алдынча бир нерсени ойлоп табууга, жасоого толук кандуу укугу бар. Адатта жөнөкөй эле дыйкандын мээсинде ийгиликтүү жылдыздар же мыкты бизнесмендерге караганда бир канча акылы, идеясы көп болот. Анткени менен баарыбыз бирдей жашоо кечиребиз. Болгону анын сапаты жана даражасы ар башка болот. Мына ушул нерсени дагы бир ирет тастыктоо максатында жазуучу жана журналист Бриана Виц бир канча жөнөкөй адамдардан өзгөчө ойлоп табууларын айтып берүүсүн суранды. Алардын жоопторунан биз жашоодо дагы бактылуу болуп жашашыбызга тоскоол болуп жаткан жана алардын сөзсүз түрдө кутулушубуз керек болгон 11 нерсени тандап алдык. Сиз бул нерсени билишиңиз менен жашооңуз дагы да жагымдуу жана жеңил болмок. Биринчи, айланадагылардын сиздин аракеттериңизди макулдашын күтпөңүз. Башкалар сиз жөнүндө эмне деп ойлошунун эмне кереги бар? Сиз чечим чыгарган нерселер аркылуу өзүңүздү бактылуу сезсеңиз, демек сиз туура чечим чыгаргансыз. Ошондуктан башкалар эмне деп айтып жатканы маанисиз. Элестетиңиз, сиз башка инсандын эмне жөнүндө ойлоп жатканын табууга аракет кыласыз, бирок баары бир муну биле албайсыз. Акылмандык ушул нерседен турат. Эч ким аягына жетүүчү билимге ээ эмес. Качандыр бир мезгилде окумуштуулар жерди жалпак, тегиздик деп эсептешчү. Ал эми бүгүн аны тоголок, шар формасында деп айтып жатышат. Демек алардын эртеге эмне ойлоп таба тургандыгы кимге белгилүү? Насаатчыларга кулак салыңыз. Бирок сураныч, башкалар сиз кандай жашашыңыз керектиги жөнүндө мыйзам чыгаруусуна жол койбоңуз. Сиз өз үй бүлөңүздү тандашыңыз мүмкүн. Бүгүн же эртеге кандай инсан болушуңузду тандашыңыз мүмкүн. Бирок сиз ушуну билиңиз. Эч качан баарына бирдей жагып жана алардын баарына ыңгайлуу боло албайсыз. Демек сиз өзүңүз гана болушуңуз керек. Өзүңүз жөнүндө жакшы ойлосоңуз, анда башканын сиз жөнүндө жакшы ойлошунун эмне кереги бар? Экинчи, жинденүү жана таарыныч. Жинденүү адамды ич-ичинен жок кылат. Ошондуктан сизде кыжырыңызды келтирүүчү инсандарга көнүүнү үйрөнүңүз. Бул дегене жаңжалга алып барбастыгы үчүн сизден пайдалануу укугун тартуулоо эмес. Болгону сизде калган капалык, жинденүү жана оору менен күрөшүүнү билүү керек. Эсиңизде болсун, кыжырыңызды келтирип, жиниңизди чыгарган инсан сизди ар дайым күзөтөт. Жинденүү менен башталган нерсе албетте акырында уялуу менен аяктайт. Үчүнчү, толук кандуу дене. Сиз сулуулук индустриясындагы туугандарыңыз, досторуңузга канчалык көп кулак саласыз? Сиздин денеңиз сизге гана тиешелүү болгон нерсенин аз гана бөлүгү. Демек сиз гана анын кандай көрүнүшү керектиги жөнүндө жыйынтык чыгарышыңыз шарт. Мына караңыз, аза күтүүдө инсандар адамдын сулуу жүзүнө же кийген кийимине эмес, баары анын кандай инсан болгондугу жөнүндө эстеп сөз кылышат. Демек чыныгы нерсе эмне жөнүндө айтылып жатканын сездиңиз окшойт. Төртүнчү, толук кандуу жашоо. Айыпсыз шерик болбогондой эле, кемчиликсиз толук кандуу тагдыр дагы болбойт. Жашоо сиз өзүңүздү толук бактылуу сезишиңиз үчүн эмнелерди кылышыңызга байланыштуу. Эгерде сиз бул тармакта туруктуу иштеп, колдон келишинче аракет кылууга даяр болбосоңуз, демек сиз бактысыз болууга чечим чыгардыңыз. Жашообузда кездешүүчү эң жаман окуялар негизинде бизди чыныгы бактысыздыктан коргоочу сабактар болуп эсептелет. Сиз ааламды өзгөртүрө албайсыз, бирок сиз ага болгон мамилеңизди өзгөртүрүшүңүз мүмкүн. Жакшы достор жана жакшы китептер, ошондой эле жан дүйнөнүн тынчтыгы бул толук кандуу жашоону түзөт. Бешинчи, оомат келишин үмүт кылуу. Качан оомат келет экен деп күтүп отуруунун кереги жок. Жашооңуздун кадырына жетиңиз жана сизде бар нерселерге ыраазы болоңуз. Жаңы жумуш табуу, арзууңуздагы шаарга көчүп кетүү же болбосо махабатыңызды жолуктуруу ар дайым бар жана боло турган эле нерсе. Жашоо кийинки кезекте аларды алдыңызга алып келип таштаганда бул мүмкүнчүлүктөн баш тартпастык болуп эсептелет.
Сиз аракеттенүүнү токтотконуңузда чыныгы жеңилүүнү сезесиз. Тандоо алдында турганыңызда болгону абага тыйынды ыргытыңыз. Албетте бул сизге туура чечим бербейт. Бирок тыйын абада болгон учурда сиз эмнени үмүт кылып жатканыңызды анык билесиз. Алтынчы, иштерди эртеңкиге калтыруу адаты. Аткарылуучу иштерди эртеңки күнгө калтырууну токтотуңуз. Бүгүнкү күн менен жашаңыз. Балким сиз бир ишти кылууну ар дайым артка жылдырып жатсаңыз, ойлонуп көрүңүз, балким аны аткаруунун таптакыр кереги жоктур. Сизге керек эместир. А эгерде сизге зарыл болсо, анда аны азырдын өзүндө аткарыңыз. Иштериңизди ар дайым калтыруу жана бекерчиликтин айынан сиз стресске түшөсүз жана ал учурда өзүңүздү айыптуу сезесиз. Ушунчалык азап тартуунун эмне кереги бар? Жетинчи, өткөндүн жүгү. Болуп өткөн нерсени жашооңузда жетелеп алып жүрүшүңүздүн таптакыр кереги жок. Айрыкча мурдагы мамилелериңиз туурасында гана. Кимдир бирөөнү катуу сүйсөңүз же сүйөмүн деп ойлосоңуз, бирок андан айрылдыңыз дейли. Бул үчүн ошол убакта жетишээрлик себеп болгонда. Эми сиз ошондогу сезимдер менен токтоп калбаңыз. Демек азыр башка жаңы мамиле курууну каалап жатасызбы? Анда эскилерден кутулуңуз. Керек болсо жашооңузда эле эмес, баш мээңизде. Бул сүйүп калуу негизинен алганда дос арттыруу, жаңы таанышуулар жана кесиптештер менен болгон мамиленин ордуна келүүсү үчүн өтө зарыл. Эгер билсеңиз, чыныгы бакыт майда нерселерден турат. Жакшы китептерден, жаңы үзүлүп келген мөмө жемиштерден, ысык гана көрпөдөн. Албетте бул нерселер жөнүндө сөз сүйлөнбөйт деңизчи, бирок чындыгында ушуларды эстөө керек. Сиз китепканага киргениңизде алдыңызда бүтүн ааламдын билимдери болот. Эртелеп турганыңызда да сизди бүтүн аалам тосуп алат. Болгону китептер турган текчени же болбосо жөн эле күндүн чыгып турганын эле көрбөстөн, алар тартуулаган бакытты эске тутууңуз керек болот. 8. Жаман пикир жана кыялдар. Жаман пикир жана кыялдарды баш мээңизден чыгарып таштаңыз. Пикирлер же кыялдар жана сөздөр тартуулоочу, чындыкка айландыруучу касиетке ээ. Ошондуктан баары жакшы болот деп пикирлөөгө үйрөнүңүз. Буга ишенген инсан үчүн мүмкүнчүлүксүз нерсенин өзү болбойт. Эгерде сиз бир нерсени өзгөртүүнү кааласаңыз, биринчи кезекте өзүңүздү өзгөртүрүшүңүз, айланадагы ар бир нерсеге орчундуу мамиледе болушуңуз жана ошондой эле жаман нерселерге көңүл бурбашыңыз керек. 9. Бирөөнү айыптоо жана жамандоо адатынан баш тартыңыз. Анткени аалам биздин ойлордун тескериси. Инсандар биз жөнүндө гыйбат кылыштарын анык билебиз. Себеби өзүбүз дагы ошондой кылабыз. Муну өзгөртүүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Сиз өзүңүз башкаларды жамандоону токтотпогонуңузга чейин башкалардын пикири жөнүндө ойлоону да токтото албайсыз. Инсандар алар күткөн талаптарга ыңгайлуу болушу керек деп ойлошот. Бул болбогон нерсе. Эч ким сиз үчүн эмненидир кылганга мажбур эмес. Ошол сыяктуу сиз дагы мажбур эмессиз. Эч ким адептүү, жагымдуу, таза, адилеттүү болушу бул мажбур эмес. Эч ким толук кандуу, идеалдуу болушу шарт эмес. Жашоо сизге жолдой турган бардык нерсеге даяр туруңуз. Натыйжада сиз бактылуу болосуз. Сиз башкалардын жашоосун жашап көрбөгөндүгүңүз ар дайым эсиңизде болсун. Эгер билсеңиз, ар бир инсандын башында өзүнө тиешелүү, өзүнө жараша түйшүгү бар. Жашоонун болсо буга байланыштуу шарттары бар. Ошондуктан башкаларды жамандоону токтотуңуз. 10. Көрө албастык. Биз классташ же группалаштарыбыз, тааныштарыбыз же кесиптештерибизге караганыбызда ич-ичибизден көрө албастык кемире баштайт. Эми кийинки учурда сиз ушундай сезимдерди баштан өткөрүп жатканыңызда ойлоп көрүңүзчү. Мен көрө албастык кылып жаткан ошол инсанга айланууну каалайт белем. Сиз анын жашоосу жөнүндө эмне билесиз? Сиз керек болсо анын мээсинде эмнелер болуп жатканын билбейсиз да. Балким ал өзүнүн үйүндө бир нерсени көргүсү келбестир. Жашоодон тажагандыр, же болбосо кандайдыр бир нерседен коркоттур. Балким ал аппак жипте саякат кылганга караганда, сиз жөө басып эле күн нурунда токой аралап басып, ага караганда кубанычты көбүрөөк сезеттирсиз. Башкаларга карап жашоону токтотуңуз. Эгер сиз азыр жакшы жашап жаткан болсоңуз, демек баары туура. Андай болбосо анда жакшы болуш үчүн аракет кылыңыз. Биз кудум ошолордо бар нерсеге өзүбүз ээ болууну каалагандардын туткунуна түшүп калабыз. Эркиндик бул.
бир нерсеге ээ болууну каалоодон баш тартуу болуп саналат. 11. Туруксуздук. Бактылуу адамдар өздөрүнө ыраазы жана өздөрүнө ишенген инсандардан болушат. Экиленүүгө себеп жок. Эгерде сизде жийиркене турган жагыңыз болсо, болгону эки жолду гана кармана аласыз. Аларды кандай болсо ошондой кабыл кылуу же болбосо өзгөртүрүү. Ар бир инсанда бир убакыттын өзүндө баары бар. Анткени кулаксыз жана тарбиялуу, корс жана мамилелүү, таарынчак жана позитивдүү дагы. Ким болушту сиз өзүңүз тандайсыз. Ушуну билиңиз, эч ким ичиңиздеги боштукту толтурбайт. Ал башка бирөөгө зарыл дагы эмес. Эч ким сизди туура пикирлөөчү жана өзүнө ыраазы болгон инсанга айландырбайт. Башка инсандар менен бактыңызды бөлүшүү үчүн биринчи өзүңүз бактылуу болушуңуз керек. Ошон үчүн сиздин ийгиликтериңиз башкаларга байланыштуу деп ойлобоңуз. Ал бир гана сиздин колуңузда. Макаланы кыргызчалап сиздерге тартуу кылып көркөм окуган мен Азамат Байетов. Пайдасы тийсе жана жашоодо өз ордуңузду табууга көмөкчү болсо, анда кубанычтамын. Азамат Байетов каналына катталып, биз жасаган продукцияларды жакшылыкты достор менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуз. Ийгилик сиздер менен болсун.